Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. 17 май, Бишкек шаары. Бүгүн сиздерге Токтогул шаарында жерге муктаж болгон инсандардын көптүгүн эсиңиздерге салгым келет. Жана ошолордун бири мага 3-4 айдан бери социалдык тармакта байланышып жүргөн Айнура деген эже, 7 баласы бар, күйөөсү жок. Бүгүнкү күндө өзү жалгыз ушу балдарын эмгектенип багып жүргөн эжебиз турак жай курууга мына жерге муктаж экен. Өзүңүздөр билгендей, Токтогул шаарында жаңы конуштарда, мына болбосо шаардын ичиндеги кайсыл гана жер болбосун, бүгүнкү күндө жерге муктаждык өтө көп. Ошол жерде коррупциялык схемалар, колдон колго өткөн участоктор, баанын кымбатташы, мына бүгүнкү күндө биздин жөнөкөй ушул чындыгында муктаж адамдарга өзүнүн кедергисин тийгизип жатат. Анда эмесе кеттик, мен Айнур эжени бүгүн сиздерге чакан чагылдырып берем. Жана ошондой эле видеонун аягында депутат катары мен ошол жерде иликтөөлөрдү жүргүзүп, чындыгында муктаж адамдарды юридикалык жактан дагы өзүмдүн жардамдарымды бермекчимин. Жана ошондой эле сиздерге видеонун аягында чоң түшүндүрмө бергенге мен аракет кылам. Кеттик анда эмесе. Мен азыр бул эженин чындыгында үйгө муктаж экенин далилдеш үчүн атайын Бишкек шаарында Лермонтов көчөсү менен Салиев көчөсүнүн кесилишине келдим. Азыр эжеге жолуккан атам. Бул жерде бир ашканада иштейм дейт. Мына ушундай биздин тургундар ушундай муктаждыктар менен чет жерде Кыргызстандын ичинин ар кайсы аймагында жана ошол эле чет өлкөлөрдө иштеп жүрөт десем жаңылышпайм. Ушул жерде жолукмакпыз. Могул ашканада иштеши мүмкүн азыр. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Ушул жерде иштейсиз эже, сиз? Сиз азыр эмне жумушта иштейсиз эже? Посудомойкада иштейсизби? Канча болду иштегениңизге? Жакшы эже. Жумушуңузду көрүп коеюн дегем. Мен таанышканыма өтө кубанычтамын. Сиз мага бир нече ай мурун да жазгансыз, андан кийин да жазып бердиңиз. Анан ушул жерге муктаж экениңизди мен көрүп, ошол менен Токтогул шаарында да ушундай муктаждыктар көп экенин билем. Анан ошонун бири бүгүн атайын ушу сизге үй бүлөңүз көптүгүнө байланыштуу, өзүңүз айтканда ушу күйөөңүз өтүп кеткендигине байланыштуу бул жашоо менен сизге жардам берүүнү чечтим. Бүгүнкү күндө сиз өзүңүз жөнүндө бир кыскача эле жериңиз жокпу, балдарыңыз менен кайсыл жакта жашап атасыз, негизи эле ушул кандай жерге болгон муктаждыгыңызды кандай чечип атасыз, ошол жөнүндө эле кыска айтып берсеңиз. Мен Кыргызбаева Айнура Шабдановна уулу. Токтогул районунун Ижевский айылына турмушка чыкканмын. Ошол жерде турганбыз. Ошол үйдө пропискабыз ошол жакта. Азыркы учурда ошо Бишкекте квартирада турам. Сизге кайрылган себебим, силер менен ютубтан көрүп жүрөм, тияктан көрүп билип жүрөм, анан силерден ошо жардам сурагам. Менин анамда үй жок, 7 балам бар. Ушунга чейин пособие чыгарып берген. Өкмөттөн жакшы бир жөлөк кылып алган эмесмин. Ошондо ошо силерден кайрылганбыз. Жардам бере аласыңар деп. Участкам жок, анан күйөөм кайтыш болуп кеткен, күйөөм мындай деп алышачы. Азыркы тапта кайсы жерде батирде турасыз? Азыр Новопокровкада квартирада турам. Көптөн бери турасызбы? 4-5 жыл болуп калды. 4-5 жыл болуп калды. Жакшы, анда сиздин уруксат берсеңиз, үйүңүздү барып, батириңизди тартып, бала чакаңызды тартып, анан ишеничтүү мага ишеним кат жазып берсеңиз, өзүңүз эми шаарда болгондуктан мен эртең Кудай буйрса Токтогулга чыгам, анан ишеним катыңыздын негизинде мен сизге ошо жер алууга атайын тизмеге, кезекке тургузуп, жана ошондой эле сиздин ошол социалдык пакет деп коет, ошо соц защитада турасызбы, ошолордун баарын териштирип, сизди колдон келишинче ошол жөлөк пул алгангабы, болбосо сиздин жанагы мать керене деп коет го, батир энеңиздин наамын колдонгонго ошол толук аракетти көрөйүн анда. Анда эмесе кеттик үйүңүзгө.
Эжем экөөбүз азыр эжем үйүнө кетип атабыз. Үйүңүз кайсы жерде же? Покровкада. Өзүбүз азыр жумушунан чыктык. Мен айткандай эле ушул бон аппетит иштейт экен эжем. Азыр бул жак цехко эже? Ушул жак Цех бар. Дискоблок бул жакта чыгат. Андан сырткары квартиранттар, э? Жакшы эже. Бул жерде кичинекей балдарыңызда иштеп анча-мынча неметип калабы? Азыр 14 жаштагы кызым бар. Ал менен аны 3 класста балам аз Кулпунай терген кетти да, мен сени кетип. Кулпунай терген деп, күнүнө канча сом кичинеден чакасына жараша, тергенине жараша? Анын 2 кишинин колу бар, ушул жерде. Соседтерге дайындап коюп кетет. Ошондо сиз жалпы канча балаңыз менен турасыз бул үйдө? Жалпы бул жерде азыр 4 бала. 4 балаңыз менен. Бир кызыңыз турмушка бердиңиз? Бир кызыңыз менен бир балаңыз азыркы тапта сиз менен мамиле жок, э? Жок, мамиле жок. Без адрес, дайынсыз тапта келип. Сиз менен байланышып, чалышып, анча-мынча кабарлашып турасызбы? Чоң кызым кээде чалып калат. Мен барам андаймын деп. Кайра повторный чалсак, мындай номер жок дейт. Адресин сурасак, мен Бишкекте элемин деп коет, бирок айтпайт. Аны баккан кайынсиңердин дагы адрестерин айтпайт, бербейт. Тартта ким белгисиз. Алар кайра менден көрөт да, сиз келип алып балдар тартып кеттиңиз депчи. Биз багып чоңойсок, сиз тартып кеттиңиз деп менен гана чыкты. Кеттик анда үйүңүздү кирип көрөйлү эже. Кайсы ушул жерде сиз азыр, ушул жерде турасыз? Бул жерде канча үй бүлө турат азыр? Бул жерде азыр бул мен десем көздөдө 2 семья турат. Сизден сырткары 2 семья? Жок, мен менен кошо. Bismillah. Assalamu alaikum. Денсаулыктар жакшы? Атың ким? Ия. Жаныбек? Кандай? Жаныбек. Жаныбек. Канча жашка чыктың сен? 7-де? Не, быйыл барасың ба окууга? 2022 сентябрь айында барасың ба ошондо? Өзүң билбейсиңби? Былтыр барыш керек эле, барбай калдым. Былтыр барыш керек эле, Даже карантин болду го. Токтогулда жашадың белең? Токтогулда жашадың белең? Эсиңде жокпу? Токтогулдук экенин билесиңби өзүң? Ия. Токтогулдук эмессиңби? Айнур эже, сиздин үйүңүзгө келдик. Бир нече суроолорум бар. Сиз Токтогулда канча жашадыңыз? Токтогулда Качан турмушка чыктыңыз эле? Кыска айтып берсеңиз. 17 жашымда Токтогулга турмушка чыкканмын. Ал жерде деген канча бир 10 жылдан ашык жашадык. Токтогулда. Турмушка чыкканда кайсы жерге турмушка чыктыңыз? Турмушка чыкканда Үйлөнүү тоюңуз ошол Токтогулда жашап аткан үйүңүздө болду эле? Акынбаева, Малдыбаева Ататүрк парктын ичинде турушат кайнандар. Ошол жерге келип алып киргенмин. Ал жерден бир жумадан кийин Токтогулга барып, Токтогулда үйдө квартиранты чыгарып, анан ошол үйдө жашап калганбыз. Ошол жерде ошол үйдө жашап Токтогулда 4 бала болду. 4 бала болду. Даже 10 жылдан эле ашык жашап. Азыр ошол балдарыңыздын баары кайсы жакта пропискада? Балдардын баардыгы ошо Токтогулда үйдө пропискада. Сиз өзүңүз дагы Токтогулда? Өзүм дагы, күйөөм дагы. Бул жерде бир эле кызым Агырда үйгө пропискада кетип калыптыр да. Кечээ мен барып текшерсем ошол үйдө. Ал эми сиз кошуна колоңдор менен сиз өзү мамилеңиз? Кошуна колоңдор менен мамилем жакшы, баардыгы менен ушул убакка катташат. Колуңузда 4 балаңыз бар экен. Анын бирөөсүн турмушка бердим дедиңиз, э? 5 болчу. 5, азыр 4, э? Азыр эң улусу канчада үйдө билген? 14-тө. Мектепте экен да? 2008. Аз Кулпунай тергенге чыккан алар. Мектепте окуйбу өзү? Мектепте окуйт о. Кайсы мектепте азыр? Покровкада. Покровкада.
Жолдошуңуздун бул дүйнө менен кошо чыкканына саналуу эле убакыт болуп турган. 6 ай. Үй курганга, жер алганга ошол убакыттарда аракет бир аз кылдыңыздар да? Жолдошуңуз менен кеңешип. Жолдошум менен кеңешип, ошо участка тиги болайын десек, бул участкага кызыкчыбыз кылабыз депчи, бирок каражат жагынан баягы жетишсиз болуп, же продуктадан ашпайт иштегенбиз, же будан ашпайт. Анан пока токтолду үй бар, ошону ремонт кылам, анан кийин балдар чоңойсо дагы кылабыз деген эле үмүтүбүз болуп аткан да. Бирок жолдошуңуз үйдө жалгыз бала болчу. Жалгыз бала. Бирок эмнегедир үй сизге тийбей калды ошондо. Ал бул азыр сиз жети балалуумун дедим, ушул балаңыз жолдошуңуз менен барды бир ата берген. Мен эми шаардык кеңештин депутаты катары ошол Ижвастрой дейбиз, ал шаарга карайт Ижвастрой. Мен аракет кылайын сизди ошол жерге тизмеге тургузганга, андан кийин ошол жана төмөндө айтып кеткендей эле социалдык чөйрөк пулдарды дагы карайын. Анан эми мамлекет тараптан же болбосо бул сиздин муниципалдык башкаруу тараптан кандай жардамдар болсо сизге мен бергенге аракет кылайын. Өзү бирок түпкүлүгүңүз кайсыл жактан? Ошол болсун район. Эми кайсыл жакка турмушка чыксаңыз, ошол жактык болосуз эми. Анын үстүндө туруктуу дагы көптөн бери жашайт экенсиз. Тиге каршы эми үй бүлөңүздү багуу амалы менен эле шаарга жыл калыптырсыз эми. Жашоо шартка байланыштуу. Ошолдо жумуш болсо, сизде үй болсо, ошол жака акырын жашай бермекмин, жумуш болсо, жашай бермекмин, иштей бермекмин, балдарын багып бермекмин. Дыйканчарбага деле балдар жакшы экен, Дыйканчарбага ага өзүм деле жакшымын. Өзү агылып дыйканчарба менен чоңойгон. Бул бул жерде бир комнатаңыз, анан дароо эле бул комната, Балдарыңыздын күбөлүктөрү бардыгы ордунда. Азыр эми ушул кагаздарыңыз менен аракет кылам да. Бул ушул экөө да чоңдору баягы дайынсыз деп аткан. Өзүңүз канча бир туугансыз? 2 бир тууган. 2 бир тууган. Экөөсүн кызбыз. Экөөсүн. Сиңдим постоянно Россияда иштейт, азыр деле Россияда. Сиз азыр бул жакта жалгыз элек. Бул жакта жалгыз. Апамдар жалгап да. Нерелерин. Ал үйдүн налогторун да төлөп жүрмүн менчи. Налогторун да төлөп жүрмүңүз. Суу баарын төлөп жүрөм мен. Ошо эми 10 жыл жашаганда ошондо төлөп аттыңыз да? Жок, жашабай калгандан кийин деле барып төлөп атам. Улам мен барып турам, батиренен документ толук деле ошого барып турам да мен. Анан ошондо да төлөйсүзбү? Квартиранттардын кошуп деп сурап калат го. Справка деп сурап кирген деле тигилер чакырат экен, налогтун төлө, анан справка берет. Анан 1-2 жолу төлөдүм акчалай. Азыр көп балалуу деп байланыштуу төлөдүм да. Бул мондой кайнатам үйдө өткөрүп ал өзүңө деп дегенден кийин анан бул документ күйүп кеткен да арткыча. Анан өткөрүп ал деп озек түрүндө айтканда, анан күйөөм монтип арыз жазып, анан өткөрүп алган экен буларны токтомдор да. Демек ушу күйөөңүзгө үйдү өткөрүп ал деп кайнатаңыз жазган арызы бар экен да? Жок. Жөн эле озек эле айтып жүргөн, өткөрүп ал. Анан бул күйөөм өзү жазып арызды. Анан өткөрүп алган да болчу. Бирок документ түрүндө кылып берген эмес кайнатамчы. Түшүнбөй калдым мен. Ошондо бул арызды күйөөңүз жазып атат. Күйөөм жазган. Бирок кайнатам уруксатын алып анан жазган. Уруксатын алып. Бирок бул канаттанбай калыптыр да бул арыз ошондо. Жок, канаттандырып эле мындай токтомдор чыкканда, азыр Каниктин намында да. Мына, булар чыкканда канаттандырылып, 2006-жылы Назарбаев Каниктин намына өткөрүүсүнүн токтомдор чыккан. Мен азыр бардыгын отуруп, буларды териштирейин документтердичи. Анан ошонун негизинде юридикалык баа беребиз демби? Ушул токтомдор азыр күйөөм намында ушуну жокко чыгарып атышат сотторчу. Ушул кагазыңыздыбы? Ушуну жокко чыгарып. Мен азыр сизге келгеним себеби бул маселелерди билбептирим деле. Буну азыр эми жакшылап неметиш керек да. Текшериш керек экен мунун бардыгын. Изучать этип, орусча айтканда. Баарын териштирип туруп, анан юридикалык бир жолго салганга мүмкүнчүлүк болот да. Мен азыр сиздин ошол үйүңүз жоктугуна байланыштуу ошол жер алып берүү эле маселесин азыр биринчиге коюп атам да. Болду анда ошол документтердин баарын чогултуп, өзү негизи мага копиясы эле керек булардын. Копиялар бар. Ошолордун баарын берсеңиз, мен ошонун негизинде
жумушту алдыга жылдырганга аракет кылам да. Адвокаттарыңыз номерлери ушул барактабы сиздики? Ооба, мен берип экөө менен жакшылап эле сүйлөшө элекмин. Бул бир жалаттык адвокат менен сүйлөшүп жүргөн үчүн. Азыр ошо жактоочуңузга чалып бериңизчи, мен сүйлөшүп көрөйүн жактоочуңузга. Мына ошентип, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, 20 000 калкы бар Токтогул шаарынын бир үй бүлөсүнүн жана ошондой эле 100 000 калкы бар Токтогул районунун ушундай төмөндө көрсөтүп кеткен каармандай миңдеген үй бүлөлөр бар. Ошентип күн кечирип, жерге жетпей, өздөрүнүн бала бакыразына жарытылуу билим бере албай, же жарытылуу курсагын тойгуза албай, аягында уруш талаш, түшүнбөстүк, ажырашуу, ушунун баардыгы Кыргызстандын келечегине, Кыргызстандын эртеңине кедергисин тийгизип жатат десем жаңылышпайм. Ошондуктан биз эми юридикалык ушул билимимди пайдаланып, жана ошондой эле шаардык кеңештин ушул атайын туруктуу комиссиясынын төрагасы катары ушул маселелерге Кудай буйруса жардам бергенге толук аракет кылам. Эң биринчилерден болуп ушул Ак Жоондогу, жобосо жаңы конуштардагы жерлердин бөлүнүшүн ревизиялоо, кимге берилди, ким канчаны алды, чындыгында үй жокпу, мына ошол маселелерди Кудай буйруса бир чекеден иретке келтиребиз деген чоң ишеничим бар. Албетте ал үчүн биздин депутаттар, шаардык кеңештин депутаттары бардыгы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, негизи күчтүү ушундай орган болсо, анда акыйкат, адилет орган болсо, сөзсүз биздин өрөөндө, биздин шаарыбызда өнүгүү болот деп ишендирип кете алам. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Эгерде ушул видеону көрүп, сиздерге жаккан болсо, лайк, подписация кылып, тийиштүү жактарга бөлүшүп койсоңуздар, бул негизи эле биздин коомубуздун өзгөрүшүнө, адамдардын аң сезиминин өзгөрүшүнө, жана ошондой эле юридикалык ушундай бир билимдин жогорулашы, бул деген коомдун өсүшүнө алып келет. Ошондуктан колдон келишинче бөлүшүп, лайк басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер болсо калтырып коесуздар. Көрүшкөнчө.